Видеода эле бар биздин боюнда. Видео менен көрсөңүз болот. Мына 7-январда саат 3:30 келген. Мына ушу беде 10 тура эмес. Өзүм мына Эрлан кирип келатканын көрөсүңөр. Так, мотаешь да вперед? Мына Эрлан өзү капюшончу кирип келатат. Мына капюшончу Эрлан, Мына капюшончу кирип келатат. Мына берде өлүп калган уй жок. Видеодо жүрөт, бир арам өлүп жаткан уй. Мына берде жок. Видеодо жок. Видеого чыгарган жок. Анонсту жүрөт. Биздин бойняга жабыштырып коюптур анонсту. Арам болуп мына цехтин оозунда жатат. Элдин баары эле көрүлгөн. Кечээки чыккан видеонун калп айтпасам бир 60% бизде эмес да. Ачык эле айтайын, бойни деле ошо таанаган киши, любой киши айтат да. А жерде мисалы эшигин, берде 2-3 бойни болуп атпайбы, баягы болгондон кийин баары чогуу биздики менен чыгып кетти. Чогуу информация чогулупчу. Анан андай болуп калган случай болгон, кан саана, вынужденка, сасып кеткен эт, андай нереальный нерсе да булчу. Анткени буга чейин кандай десем бир 5 күн эс алдык, жаңы жылдын алдында аябай усиленно жумуш болду. Андан кийин кандай десем шеф деле уруксат берди, эс алгыла балдар. Пока биткен эмет эле деп ошо менен токтоп калган. Анан келип ошол уборка кылганга жетишпей калдык. Ал келип эле внезапно кирип келип тартып кирди. Анан эч ким эчтеке түшүнгөн да жок. Чын-чынына келгенде ал каяка кетерин да түшүнгөн жок. Тартып эле өзүнүн оюн айтып эле ошондой суроо да эч ким берген жок. Же бирөө аны кууган жок, например. Тартып чыгып кетип калды. Өлүп жаткан уйду байкем канча мына 1,5 жылдан ашты. Мен мындай көрө элекмин. Келет кишилер, действительно алып келет уйун, сойгула дейт, соёсуң. Мисалы ар кандай уйлар келет да. Анан бу жерде основной анан этке кетет, анан тигиз этет, кыргыз эл жеп атат деген бол туура эмес да. Кыргыз эл деле начар эт менен жакшы эттин баарын эле билет. Мисалы кыргыздын баарын эле билет да, например, туурабы байкем. Анан кийин ал кандай чогуп келди? Ал может баягы иттин отходторун чогултуп атканды может тартып кетишти да. Анан итке деген ал бирөө бекерли алып кетет, бирөө ит багат, үйүнө келип алып кете берет кирип бойнида. Ага эч ким уруксат берди, бойни эч ким жаппайт. Любой киши келип кирип аралап жүрө берет. Ачык айткандачы. Бу жерде баары эле ачык да. Анан мал мисалы биягы менен келбейт. Малдын аркасындагы немеси бар. Атайын гостиница деп коет да. Малдарды ошонун портерин чүрүп ошентет. Анан бире кирсип, бу жерде чын-чынына келгенде байкен анан бычак менен желкеге союп калбады убагындачы ачын. Андай эмес, как положено бутун байлап, мустап бата менен. Бу жерде даже чын-чынына келгенде молдо кишилер көп жүрөт. Ачык эле айтайын да байкем. Алар бизге гана келген көрүп түшүнөт тур, может алар деле келгенде эле сразу балдар мисалы урбагыла, чаппагыла. Андай да уруксат бербейт. Ачык айтканда жөн эле келип ар кандай случай келет, ар кандай малдар келет да байке. Жыккыла деп коет, мындан жүрөсүң. Мал келгенде оорулуп калбаш үчүн кандай кыласыңыз? Оорулуп калыш эми атайын справка менен атайын ветврач бар бу жерден, как положено, ар бирин биркасын алып, ар бирин союп, ар кандай карап турат да. Ага атайын өзүнүн ветврачы бар, иштетилген. Бул биздин менин кабинетим. Ушул жерде мына ар бир документ өзүнчө журналдар болот. Справканын журналы, мына дезинфекциянын күнү ар бир эме жазылат күнүгө. Күнүгө дезинфекция кылган күнү жазылат. Бул суббота биздики. Бир жумада бир жолу дезинфекционный эме болот да. Анан кийин малдын келген учет, поступивший малдын убойный пунктта ошол жерге жазылат. Каалаган келет. Бирок каалаган келген малдын кагаз түрүндө справкасы керек. Справкасы болсо, анан биз справкасын көрүп, справкасында идентификационный номер болот. Ошо идентификационный номери бар болсо, анан биз киргизебиз. Бирок киргизгенге чейин общий осмотр кылабыз. Общий осмотрга дал келсе, анан киргизебиз. Анан ошо менен сертификатын алып келип, жерден идентификацияны чыгарып, убытие кылып, анан уже эт базарга келет. Жанагындай отходдор келет, бирок бул отходдор ар бир өзүнүн боксу бар. Ар бир өзүнүн боксуна өзүндөй эметилет. Жанагы тартылган отходдор өзүнүн боксунда болчу. Ошага кирди, ошону тартты, анан ошо менен чыгарып атпайбы. А бизде өзүнчө таза бокстар бар. Өзүңүздөр көргөндөй таза бокстарда таптаза эттер турат. Бүт эмеде хлорка как положено эметебиз да.
ошол күнү биз жаңы жылга чейин мал көп союлуп, жумуш көп болгон. Анан ошондуктан биз жаңы жылдан баштап 5-ине чейин балдар эс алып, убойницага иштеген эмес. 5-инде иштеп баштаганбыз. Ошо 6-январь күнү ошондо жана не сахар долбоору келип, ушунун баарын тартып кетип атат. Ал күнү деген погода суук болгондуктан биздики бир аз сууларыбыз тоңуп, бир аз кыйынчыраак болуп аткан условияларыбыз. Ошол маалда келип, бойнянын ичин тартып кетти. Кандар тоңуп калган, ал свежий эле мал союлуп аткан каны тоңуп калган. Ошону тартып, чогулган отходдорубузду тартып, ал сөөктөр, эттин отходдор болчу да, иттерге кете турган отходдор. Ошонун баарын тартып, бул этти деген сатылат деп, элдин баарына Кыргызстан бою, дүйнө жүзү бою бизди жарыялап жаманаттуу кылып атат. Мен Барманкулова Наргиза, бул бойный цех менин атыма катталган. Бул Эркин менен энем экөөбүз эки бир тууганбыз. Мен иш кагаздарын жүргүзөм, Эркин энем ушул жердин баарын иштетет. Мына бүгүн чоң кечеден бери чоң чогулуш болуп атат. Бизге райондук структуранын бардык ведомстволор келип комиссия жүргүзүштү, протокол түзүштү, бүт өздөрүнүн иш кагаздарын жазашты. Керек болсо суракка дагы чакырылдык. Баары бүттү. Биз эми чакырганыбыз, элди чогултканыбыздын себеби биздин магазиндер бар. Биз ушул эле этти өткөргөн, өзүбүз саткан магазиндер бар. Бул бизге чоң антиреклама болуп атат. Ошол өзүбүздүн саткан кардарларга, өзүбүздүн биз бир чоң долбоордун астында да турганбыз. Ошол долбоорубуз дагы мына 1 ай, 2 ай деп турганда, ишке аша турган мезгилде бизди бир каналга дагы, национальный каналга дагы интервьюга тартылганбыз. Ошонун алдында ушундай иш болуп кетип атат да. Биз өзүбүз деле ошо каналга тартыла турган болсок, ошондой этти бул жерге сактайт белек, ошондой этти көрсөтөт белек. Биз өзүбүз национальный каналга биякта долбоор боюнча, развитие малого бизнеса боюнча ошол жерге чыкканбыз. Эгерде ушундай биз ушундай эт менен сатсак, ушундай элге сатсак, бизди район кичинекей баары билет. Биз жашынып, мындай кылып ачык койбойт элек да. Эшик ачык, биздики дайыма күнү түнү келишет, киришет. Андай ишке болот деп ишенген эмеспиз, бирок ошондой жаман иш болду. Мен Жайлы районунун тургунумун. 1-2 жылдан бери ушу бойнуга уяп келип тиричилик кылып жүргөнбүз. Бул жерге алып келген себеби, бул жерде реальный иштеп бул балдар менен. Мен мындай нерсе көрө эле келем, чындыгын айтканда 1-2 жылдан бери. Ушул жерде иштейм, тазалыгында эч мындай нерсе көргөн жок элем. Ушу биз келдик, азыр сурадык баладан, мына кана жаткан музоолоруң бар экен, арам өлгөн уй бар экен десем, байкал менин бойнумда эмес, каяктан келген билбейм дейт. Биз азыр келген себеби ушул. Каякта туура биякта күнөөсү бар экен, жаңы жыл алды болуп, уй көп союлуп, тазалабаган, ал күнөөсүн мойнуна алып, бирок ал арам союлбаган уй жатат, музоолор жатат. Аны алып келдиң десек, ал биздин бойнада эмес дейт. Ушун үчүн биз келдик. Акыйкат ушунун бойносунда экен, же башка жакта акыйкат издеп эле келдик биз. Иштегенибиз 1-2 жылдан ушул. Ушундай талабыңыздар мындан ары ишин жүргүзөт. Ишин жүргүзсүн, биз иш кылайлык. Мен 2 жылдан бeri мен бул жерде ондай нерсе көргөн жок элем, чындыгы. 2 жылдан бeri шуяка бойнуга алып келип, ушул ондай нерсе бүгүн келип сураганын себеби ушу кана ошо союлбай жаткан уй, музоолор неме үчүн алып кетти? Ал бизде жок дейт. Ушу чындыкты эле билейлик, анан ушул жерде иштеп тиричилик кылып атабыз, ачыгы. Мен атым Иса Мамедов. Акыйкат үчүн келип атам. Мына жерде эт айтып атпайсыңар, жана кир эт жатат, музоо жатат депчи. Андайды мен көргөн жокмун. Болгондур, нужный келет. Уксаңыз, кээде киреттир. Анан кийин мен ошо атайын биз бу жерде кошомат кылып же жалданып келген жокпуз. Мына жердин баары тең, ушул жерде Московский канча магазин бар, ушул жердин баары ушул жерде соёбуз биз. Ушул жерде электрат ушул жерде түнөйт. Ушул жерде эртең менен, например, эмеси жок, даже бизге магазинге жибербейт ал эттичи. Анан кийин баягы сиздерге баягы биз айтып кете турган себебибиз, биз ушул жерде оокат кылып аткандан кийин мына сиздер келдиңиздер, биз акыйкатты чыгарып бердиңиздер, ошол үчүн айтып атабыз сиздергечи. Ошол сиздерге баягы журналисттерсиңер, баарын каранак, актыгара сиздер кыласыздар, биз кыла албайбыз. Аны ушул жердин баары тең ушул жерде оокат кылышат. Сокулук районунан келип söylөшөт керек болсо биякачы. Алар ушул жерден оокат кылышат. Анан өзүңүздөр билбейм кандай тыйнак чыгарасыздар. Бу жерде деген биз чын айтканда биз бул хозяин бойну үчүн келген жокпуз, биз өзүбүз үчүн келип атабыз.
ошол Мен сөйлеп коеюн, мен 11 жыл эт саттым ушу эмеде. 11 жылдан бери берде бойны мындай каралган эмес болчу. Мынакей акыркы 2 жыл болду, 3 жылдан бери бойны азыр мындай калыбына келип, талабына требуйт этип иштелип атат. Анан журналисттерден, бизчилерден кааларыбыз эмне? Объективный, ачык, так, мындай бирөөнү каралоо, бирөөнү эмес, реальный чындыкты тартып бергениңерди, ошону каалайбыз. Болду. Сиз айтып атпайсызбы, буга чейин бул жакта мындай шарт жок болчу депчи. Буга чейин ушу малдарды каяка алып барып, алыс жакка алып барчу? Жок, ушул жерде сойчубуз, бирок алдында бул жакта башка бойнуйлар бар болчу, эми аерде мындай шарт условиялар жок болчу. азыр бир баягы стандартка жооп берип атпайбы? Кудайга шүгүр салып атат да, күндөн күнгө салып кылып атат. Азыркы кезде мынакей акыркы уже 3 жылдан бери мындайча айтканда жакшы оңолуп келатат. Буга просто алдыга жылып аткан ишти токтотпой, наоборот, колдоо көрсөтүш керек деп ойлойм мен. Мындай бут тосуп, башка бирөөлөр конкурент кылып, башка бирөөлөр мындай жолуктоо кылган, бул туура эмес го дейм. Бул силер журналисттер, силерде аябай чоң күч бар, бирок чындыкты тартышыңар керек. Ар дайым бирөөнү каралабыз. Мен ошону сурайм. Мен ушул жерге 5-6 жылдан бери иштеп келатам. Биз ушул жерде канча калайык турат, ушу калайыктын баары ушул жерден өзүбүздүн наныбызды, чайыбызды табабыз деп келдик. Биз бүгүн эркиндин немеси проблемасын чечели деп деле келген жокпуз. Өзүбүздүн наныбыз үчүн келдик. Акыйкат үчүн келдик. Анан бул жерден көп эле суроолорду берди. Көп суроолорду бергенде ошо көп суроолордун баардыгын акыйкатты кыла турган силерсиңер да, журналисттер, туурабы? Анан мен силерден бир гана өтүнүчүм, акыйкатты чыгарып бергиле. Бул кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Баягы иштеген адамды ылдый тартпай кайта өйдө көтөрүш керек. Негизичи, өйдө көтөрүш керек. Ушул жердин баары тең. Кана акыйкат деп кыйкырып коюңуздар. Акыйкат керек. Акыйкат керек бизге. Чындык керек. Анан жанагы анча-мынча элдерде бар экен. Эл осундай элек жок деп бекер айтылган эмес. Кээ бирөө тигинди союп атат, тигини союп атат, муну союп атат дейт. Алдыбыз 70ке чыгып калган киши ушул жерден ок атыбыздан наныбызды таап атабыз. Ошо сиздерден суранарым, өзүңөрдүн нак акыйкаттыңарды, түз жолуңуздарды ушу жаш баланы шагын сындырбай, жакшынакай эмеңерди. Сиз буга чейин көп көрүп кетип жүрөсүз да, ошо короонун ичин көрүп жүрөсүз да. Кандай абалы жакшы эле беле? Абалы отлично. Бир сөзүмдү эки кылбаган бала бул. Жеке эле мен эле мактабайм, мына ушул жерде баарына сураңыз. Кана канча санап станция келди, мындай кыл деди, ошосун кылат, тигисин кыл дейт, мунусун кылат, баарын кылат бул бала. Эми көп мактабаш керек да. Анан эми кичине бу жерден да бир байке сүйлөп кетти, чын эле. Азыр кыш, аны да кичине кыргыз болгондон түшүнө билели. Кичине болсо да суу тоңуп калат, жуулбай калат. Ошол моментте келип, жана өзүңөр айтпадыңарбы? Керек болсо, келесо кишинин сүйлөй турган укугу бар, укугу жок, кантип кирип кетти. Ошодо болбойт да негизичи. Негизи любой территорияга, присядный участокка киргенге укугу жок адамдын. Когда я узнала Эркина, Эркин честный и порядочный, что вы выкладываете иногда, вот сейчас смотрю в Инстаграме, вот это все плохое мясо, это идет собакам. У меня также алабаи. Я приезжаю, покупаю алабаем мясо. А то, что говорят, выходит это все на базар, это неправда. Не верьте в это. Мен Топоева Чынаркүл Беловодскийден жашайм. Бойнуйга жакын кошунамын. Бияка эч кандай деле мен каршы эме айта албайм. Анткени биз келип кошуналар келип карап турабыз, баягы кир болуп эме болуп калбасын депчи. Постоянно таптаза баардык жагын эле карап эме кылабыз, эч кандай бияка жалоп кыла албайбыз. Акыйкаттык керек. На самом деле он порядочный парень, хороший парень. Мы сами свой скот сюда сдаем, сами отсюда своим детям мясо берем. Никогда в этой комнате, например, где кишки, сбой моется, никогда такие ванны не стояли грязные, никогда эти кишки не валялись нигде. Всегда чисто. Там женщины чистые, которые здесь женщины работают, они сами чистые, они не могут там грязь такую разводить. Просто попало, вот погодные условия, да, уже мужчина. Стало. Да, вот эти морозы, извините, дома не каждый возле своего двора убирает. Да. Также вот эти отходы, они все, у них всегда в мешки собирались. И это можно взять собакам. Даже не всегда это продается, Эркин так дает, берите. У нас тоже в хозяйстве есть собаки, и собакам берем. И не думаю, что вот эти телята куда-то пошли в колбасу. Это все специально, я думаю. Просто хороших людей не любят у нас. Менталитет такой в обществе. Это такой менталитет.
Все, я вот хочу, я за Иркин.